Привет! Давайте узнаем значение фразеологизма «медвежья услуга». Саламатсыздарбы? Давайте келгиле фразеологизм аюунун жардамы медвежья услуга, медведь, аю, аюунун жардамы деген фразеологизмдин маанисин билип алсак. Фразеологизм эстеп кетебиз, бул турукташкан сөз айкаштар. Он оказал медвежью услугу своему другу. Бул сүйлөмдө кандай колдонот экенин көрсөттүк. Ким он, кто он, ал, оказал көрсөттү, оказал көрсөттү. Бул жерден көрдүңүздөр, а кылып окуп кетип атабыз, оказал деп. Анткени басым акыркы ага түшүп аткандыктан о а болуп окуп калып атат. Оказал медвежью услугу. Услуга жардам, медвежью аюунун, аюулук. Медвежью услугу өзүнүн, своему другу, досуна. Ал өзүнүн досуна аюулук жардам көрсөттү. Мунун маанисин жана кайдан чыгып келгенин билип алсак. Значение. Непрошенная помощь, которая приносит больше вреда, чем пользы. Бунун мааниси аюулук жардам дегендин мааниси кандай? Значение мааниси. Непрошенная суралбаган. Бул не деген бөлүкчө кошулганда билесиздер, сөздөр терс маанисин билдирет. Непрошенная суралбаган, суранбаган. Помощь жардам, которая приносит больше вреда. Больше, көбүрөөк зыян приносит, алып келе турган. Чем пользы, пайда. Польза, пайда. Ошондо көбүрөөк зыян пайдага каранда алып келген суралбаган жардам бул медвежья услуга, аюулук жардам. Происхождение. Бул каяктан чыгып келген? В басне Крылова «Пустынник и медведь» рассказывается, как медведь хотел помочь другу, пустыннику, прихлопнуть муху, которая села тому на лоб, а убил вместе с ней и самого пустынника. Происхождение бул чыгып келиши. Происходит эмнеден чыгып келген, бул аюунун жардамы деген фразеологизм. Бул тамсилден чыгып келген. Басня, тамсил. В басне, баснянын тамсилдин ичинен в предлогту билесиздер, бул ичинде маанисин билдирет. В басне Крылова, Крылов деген жазуучунун тамсилинде пустынник и медведь. Пустынник бул адам болгон, и медведь, аю, аю менен пустынник деген тамсилинен чыгып келген. Ал жерде эмне болот? Айтылып жатат, рассказывается, айтылып көрсөтүлүп жатат. Рассказывать, рассказывать, айтуу, айтылып жатат. Как медведь хотел помочь другу. Аю хотел кылгысы келген, ошондо жардам бергиси келген досуна. Помочь, хотел помочь. Жардам бергиси келген. Экөө биригип жардам бергиси келген. Другу. Кимге? Досуна. Друг, дос. Другу, досуна. Медведь дегенде окуганда да көңүл бурдуңуздарбы? Акыркы эге басым түшкөндүктөн медведь деп и кылып окуп кетип атабыз. Как медведь хотел помочь другу. Пустыннику, пустынник аттуу досуна кантип жардам бергиси келген? Прихлопнуть муху. Муха бул чымын. Прихлопнуть бул чаап калуу, чаап өлтүрүү чымынды. Хлопать. Кол чабуу, хлопать в ладоши, хлопать руками. Ал эми прихлопнуть бул чаап калуу, өлтүрүп коюу. Муху, чымынды, которая села тому на лоб. Села бул отурган, которая деген бул ошол маанини байлап атат сүйлөмдөрдү. Которая села. Ошол чымын адамдын чекесине отуруп алган, ошону өлтүрүп коюу максатында аю адамды да таш менен чаап салган, А убил вместе с ней и самого пустынника. А убил өлтүрүп салды. Вместе деген бул бирге. Вместе с ней.
И самого пустынника. Самого өзүн дагы. Пустынниктин өзүн дагы кошо чаап өлтүрүп койгон. Ушундан чыгып келип, аюунун жардамы деген бул суралбаган, зыян алып келген жардамды айтат. Ошондо башкача дагы айтып кетсек, не надо мне оказывать медвежью услугу. Не надо, кереги жок. Мага кереги жок аюунун жардамын кылган деп айтсак болот.